4 bölüm. Ömürgө даярдангандар. Дене машыгуулары бул жакшы тандоо. Аны жашооңузда колдонуңуз. Стадиондо эл ушундай катуу үн менен Англиянын Оксфорд шаарынын Ифли Роуд стадионунда кыска узундукту чуркап бара жаткан Роджер Баннистерди кубаттап жатышты. Ага чейин Роджер чуркоого абдан даярданган. Ал миляны 1200 чакырымга жакын аралык 4 мүнөттө чуркап, мурунку жетишкендикти жаңыртууга максат байлап, машыгуу убагында катуу тартибин колдонуп чуркап баратты. Чуркоого даярдык күчтүү болгон жана ал машыгуу учурларында сөзсүз тоого да чыгып түшчү. Бирок жаңы рекордту коюуга абдан умтулганы менен Роджерден башка спорт чеберлери да ал максаттан көздөрүн алган эмес. 1954 жылдын 6 май эле. Ушул күнгө Роджер Баннистер абдан жанын аябай, жан дүйнөсү, руханий, акыл, аң сезим жана денелик жактан даярданган. Ал таймашуу башталганга 1 күн калганда оорукананын жаңы эле тазаланып жуулган полунда тайгаланып жыгылган. Анан кичине аксаңдап калган. Машыгуунун алдында аны ар кандай суроолор, шектенүү, ойлонуулар жана ар түрдүү чечимдер кыжаалат кылып турду. Чуркоого убакыт келгенде өзүнүн таймаштары Крис Брэшер жана Крис Чатуэйттен бир топ алга чуркады. Миляны 3 мүнөт 59,4 секундта чуркап өттү. Ал өзү умтулган жаңы жыйынтыкка жетип, жана сыйлыкка ээ болду. Ал аралыкты 4 мүнөттөн кыска убакытта чуркап өтүп, Роджер андай рекордту жасаган биринчи адам болду. Бирок ал максатка жетишүү үчүн Роджер Баннистер абдан катуу тартипти сактап, күчтүү талаптарды аткаруусу керек болгон. Биздин жашообузда эң маанилүүсү өзгөчө ден соолукка карата күчтүү аракет керек. Жакшы ден соолук жолубуз болуп, же кандайдыр бир кокустуктун жыйынтыгы эмес. Биз өзүбүздүн кайталангыс болуп жаралган гендерибизден келген, же өзүбүз каршы боло албаган кээ бир оорулар жашообузда бар болсо дагы, биздин ар бир нервибизге жана бардык денебиздин бүт мүчөлөрүнө жараткан Кудайыбыз жаздырып койгон ден соолук тартиптери менен мыйзамдарын сактап жашоо биздин ден соолукта болуубуз үчүн абдан зарыл. Сиз бир күн кечке иштеп, ушунчалык чарчаганда денени машыктыруу үчүн абдан көп күч менен катуу эрк керек болот. Же болбосо чарчаганда сүйүктүү, күлкүнүчтүү кино тасманы көрүп, күн карама чыгып эс алсам жакшы болот эле дейсиз. Ошентип эс алып жатканда өзүңүздү тургузуп, жана денени машыктыруу үчүн катуу чечим керек. Бирок бизди туура түшүнүңүз. Биз сизди экинчи Роджер Баннистер болууңузга мажбурлабайбыз. Сиздин алдыңызда эртең эле миляны 4 мүнөттө чуркап өтүү талап кылынбайт. Сиздин алдыңызда башка максат турат. Өзүңүздүн денеңизди, акыбалын текшерип, доктурлар менен кеңешип, жана денени үзгүлтүксүз машыктыруу керек болот. Өзгөчө жаш өткөндөргө акыбалына жараша машыгуу керек. Жаштар албетте улууларга караганда көбүрөөк жана күчтүүрөөк машыгуусу керек болот. Сиз денени машыктыруу программасын аткарып баштооңуз үчүн сизди эмне менен кызыктырса болот. Эгерде сиз азыр үзгүлтүксүз машыгып жатпасаңыз, анда сизди башташыңыз үчүн кантип ишендириш керек?
Дене машыгуулар тууралуу эң маанилүү маалымат. Дене машыгуулары бул денени ден соолукка түртүү ыкмаларынын бири болуп саналат. Медицинанын баштоочусу Гиппократ бир жолу мындай деп айткан: эгерде биз ар бир адамга аз да эмес, ашыкча да эмес, туура өлчөмдөгү тамак аш менен дене машыгууларын бере алсак, биз ден соолукка түздөн түз жол тапмакпыз. 21-кылымда бул тапшырма өзгөрүлгөн. Адамдардын көбү үйдө жатып алып, бир экрандан башка экранга көзүбүздү которуп көргөнбүз. Алар компьютер, электрондук китептер, планшет, же ноутбук, жана смартфондор, аларды тиктеп жана чукулап күнүнө 8 сааттай сарптайбыз. Аларга сыналгыны кошсок, анда биз уктаганыбызга караганда экрандарды тиктеп күнүбүздүн көп убактысын коротобуз. Мурда кол менен кылуу керек болгон эмгекти механизациялоонун өнүккөндүгүнөн бүгүн денелик күчтөр аз талап кылынат. Ал эми ден соолукка кыймылдуулук жана дене машыгуулары керек. Жакшы ден соолук бул оорунун гана жок болушу эмес. Туурасы денелик, акыл, аң сезим, коомдук жана руханий жактан өмүрүбүз жашоо менен бакытка толгон күндөрдү сезип, баштан өткөрүү болуп эсептелет. Дененин кыймылдуу болуусу менен аны машыктыруу чындыгында ушундай жыйынтыкка жетишүүгө жардам берет. Баарынан мурда дене машыгуусу ден соолукту толугу менен толуктоочу бир бөлүгү болуп эсептелет. Хелена Уайт жараткан Кудайыбыздан ден соолук боюнча ачылыштарды алып, өзүнүн китептеринде убакыт жана илимдин текшерүүсүнөн өткөн ден соолукта жашоого карата тең салмактуу жана ичине баардык жагын камтыган мамилени жазып кеткен. Таза аба, күн нуру, өзүн өзү кармануу, эс алуу, денени машыктыруу, туура тамактануу, суу жана жаратканга жана анын күчүнө ишенүү. Мына, ушулар чыныгы дарылоочулар. Биз ар бирибиз жаратылыштын ушул дарылоочу нерселерин билип жана аларды туура колдонуубуз керек. Дененин машыктыруунун максаты денебиздин жана ден соолугубуздун көтөрүмдүүлүк, чыдамдуулугу менен абалын жакшыртуу болуп эсептелет. Денени машыктыруу, булчуңдарыбызды бекемдөө, жүрөк кан тамырларынын ишин жакшыртуу, дененин салмагын жайында сактоо үчүн жана дененин күчтүү аракеттерге чыдамдуулугун арттырып, дененин түз болуп, адамдын өзүн жакшы сезүү, акыл, аң сезим жакшы иштеп жана жакшы көңүл пайда болуп, биздин айланабыздагы башкаларга дагы жакшы болуусу үчүн жардам берүү болуп саналат. Биздин жашообуздагы күндөрүбүздүн узак болуусу үчүн эң маанилүү жардам ушул. Хелена Уайт бизге пайдалуу дагы бир өзгөргүч далилди эстеп алуубузду сунуш кылат. Биздин жан дүйнөбүз менен акыл аң сезимибиз өнүгүп, биздин мүнөзүбүздү калыптандыруучу чөйрө болуп, биздин денебиз эсептелет. Жакшы пайдубал имараттын негизи болгондой эле, жакшы иштеген дене дагы адамдын акыл аң сезиминин дегенкиси мүнөзүнүн өнүгүүсүнө жакшы негиз болот. Дене машыгууларынын пайдасы. Эгерде сиз өзүңүздү кыйнабай, дене машыгууларын туура кылып жатсаңыз, анда денеңиздин кыймылдуу болуусу дайыма сизге пайда алып келет. Өз денеңизди машыктырып, башто эч качан кеч эмес. Жана кичине машыгып турсаңыз, эч нерсе кылбаганга караганда, ал да канча жакшы. Дененин машыгуусу дене салмакты жакшылап, төмөндөтүүгө, денени түз кармоого жана сырткы көрүнүш жакшы болуш үчүн
жардам берет. Жана дагы оору коркунучтарын төмөндөтүп, жүрөк оорусунун өнүгүүсүн да ылдыйтатып, шекер, диабет, рак жана Альцгеймер баарын унутуп алжып калуу ооруларынан сактайт. Жана ошону менен бирге эрте келген өлүмдөн коркойт. Сиз өзүңүздү жыгачтай катып калгандай сездиңиз беле? Ошол убакта сиз денеңиздин кыймылдуу жана ийкемдүү болуусун кааладыңыз беле? Машыгуулар дененин ийкемдүүлүгүн арттырып, сөөктөр менен муундарды бекемдеп, алардын сынуусунан сактап, жана булчуңдардын дени сак болуп өсүүсүнө жардам берет. Дене машыгуулар жакшы өзгөрүүлөргө алып келет. Алар артериялык кан басымынын төмөндөсү, май басып кетүү коркунучунан жана шекер диабетинен алыс болуу. Эгерде сиз өзүңүздү абдан чарчагандай сезип, жана дененин машыгууларын кылуу каалооңуз жок болуп турса, анда муну эстеп алыңыз. Дене машыгуусу денеңиз менен жашооңузга күч кубат кошот, жана эмгегиңизди жемиштүү жана пайдалуу кылат. Денеңиздин көрүнүшү менен, акыбалынын жакшы болушу менен дененин оорудан жана жараттардан кийин калыбына келүүсүн жеңилдетет. Дене машыгуусу пайдасы жөнүндө айтып жатып, анын адамдын акыл аң сезими үчүн маанилүү экенин айтпай койсо болбойт. Эгерде ден соолуктун кереметтүү эрежеси бир аз болсо дагы, ал дененин машыгуусу болуп саналат. Шаар бакчасында жакшылап сейилдөө же желип чуркоо окуучулук шыкты жакшыртып, эске тутуу менен негизи акыл эстин иштешин бекемдейт. Бул санаага чөгүп, көп ойлонуп кыйналганда эң сонун дары болуп саналат. Ким денесин үзгүлтүксүз машыктырып турса, сары санаага баткан учурлары аз болуп, жана өздөрүнүн баркын түшүнүп, сезүүсү жогору болот. Ал эми сиз дене машыгуусунан кийин кечинде уйкуңуз таттуу болгонун байкадыңыз беле? Дененин машыгуусу ушунчалык таңгаларлык сапаттарга ээ. Ал машыгуулар өзүбүздүн сезимдер менен көңүлүбүздү башкарууга, чатак жаңжалдарды жакшы жана пайдалуу чечүүгө жардам берет. Ошондой эле жубайлардын жыныстык катнашуусун сапаттуу, жагымдуу кылып, жана дагы бакыт сезимин берет. Дене машыгуулар кан айланууну күчөтөт. Анын кесепетинен кандар мээге таза абаны жетиштүү жеткирип, адамдын ойлонуу, сыйынуу жана Кудайыбыздын ыйык сөзүн окууга шыгын арттырат. Үзгүлтүксүз машыгып туруу адамды руханий нерселерди баалоого түртөт. Машыгуулардан көбөйтүп, алган күч кубат менен бизге жакындарыбызга жардам берүүгө жакшы ниет жаралат. Машыгуу үчүн программа жана кээ бир кеңештер. Дененин түзүлүшүн жана машыгууларды изилдеген дүйнөнүн алдыңкы уюмдарынын бири спорт медицинасынын Америкалык колледжи. Машыгуу учурунда денени канчалык машыктырганга болорун өлчөп жана анын программасын иштеп чыгышкан. Ар бир адам жумасына 150 мүнөт, 2,5 саат денени катуу кыйнабай орто машыгуусу керек. Көпчүлүк үчүн бул колдон келе турган иш жана жете алчу максат. Бизден талап кылынганы болгону шаар бакчаларындагы ичке жолдор, атайын чуркоочу жолдор же жолдун жээгиндеги жөө баскандардын жолу керек болот. Алардын жардамы менен жумасына 3 сааттан аз турган же тактап айтканда күнүнө аз дегенде 1,5 саат басып, желип же чуркап машыгууларды кылып туруу.
Машыгуу үчүн сиз сөзсүз эле узак аралыкка чуркоочу же оор штангаларды көтөрүүчү дүйнөлүк деңгээлдеги спорт чебери болууңуздун кереги жок. Аз дегенде жумасында 5 жолу 30 мүнөттөн жөө тез басып турууңуз жетиштүү. Акыркы учурдагы изилдөөлөр бир жумада кылынчу машыгууну денеде жүк кылып бир эле заматта кылуунун кереги жок экендигин көрсөтүшкөн. Күнүнө 10 мүнөттөн чуркап туруу деле 30 мүнөттүк басып машыкканды толугу менен алмаштыра алат. Албетте, машыгуулар тууралуу айтып эле же окуп койгон жетиштүү эмес. Сиз аларды аткарышыңыз керек. Бирөө мындай деп айтыптыр. Сейилдөө тууралуу ушунчалык тактап айтып берүү же билүү жакшылап сейилдөөнү алмаштыра албайт. Сиз өзүңүздүн мурунтан бери көнгөн адаттарыңызды карап чыксаңыз, алар азыр кандай экенин баалап көрүп, жана келечекте сиз өзүңүздү кандай көргүңүз келерин тандап, ошондой болууга чечим кабыл алыңыз. Сиз ийгиликке жетишпейсизби же жокпу, ал жөнүндө кабатырланбаңыз. Туруктуу чечим кабыл алып, ушул убакыттан баштап колдон келгенин кыла баштаңыз. Жана аны эртеңкиге калтырбаңыз. Биринчи программа. Денени машыктыруунун көптөгөн ар кандай программалары бар. Программаны өзүңүзгө тандоодо анын 4 учурун эске алыңыз. Убакыт аралыгы, денеге келтирилген күч, узактыгы жана машыгуунун түрү. Бирок машыгууну баштоодон мурун доктур менен кеңешип алыңыз. Программаны түзгөн 4 бөлүктү өз-өзүнчө карап чыгалы. Убакыт аралыгы. Убакыт аралыгы деген машыгуунун бир убакытта күн сайын кайталанып туруусун билдирет. Көпчүлүк адистер сунуштагандай, жүрөктү машыктырып туруу үчүн жумасына 5 күн денени бир калыпта же 3 күн күчтүүрөөк машыктырып туруу керек. Дененин салмагын калыбына келтирүү үчүн балким көбүрөөк машыгууңуз керек болот. Денеге күч келтирип машыгуу үчүн жумасына 2-3 жолу аралыктарында 1 же 2 күндөн дем алып туруу керек. Денеге келтирилген күч. Денеге күчтү машыгып жатканда келтирүү дегенди билдирет. Жүрөктү машыктырып туруу үчүн машыгып жатканда сиз өзүңүздүн доктуруңуз менен тактап алган, жүрөгүңүз көтөрө алган согуудан ашыкча күч келтирүүнүн кереги жок. Машыгып жатканда денеге күчтү ар кандай келтирүү маанилүү. Ошондо күч кубат ар кайсы дене түзүлүштөрү аркылуу келет. Күчтүү машыгууда денеге келтирилген күч сиз бир нече салмакты көтөрүп, жана аны канча ирет кайталап жаткандыгыңыз менен аныкталат. Узактыгы. Узактык бул машыгууга сарпталган убакыт менен чектелет. Машыгуунун тартиптери боюнча бир машыкканда 30-60 мүнөт сарптоо керек. Сиз биринчи эле узак убакыттан баштооңуздун кереги жок. Сиз акырындык менен жүрөгүңүздүн чыдамдуулугуна жеткенге чейин машыгуу убактысын көбөйтүү терс таасирин тийгизет. Машыгуу убактысын акырындык менен көбөйтүңүз. Эгер сиз көп убакыттан бери машыга элек болсоңуз, сиз биринчи эле машыгууңузда узак убакыт сарптап жана күчтүү машыгууну максат кылбаңыз. Машыгууларда денеге келтирилген күч жана сиздин денеңиздин жалпы акыбалы сиздин машыгууңуздун узактыгын аныктайт. Сиз өзүңүзгө машыгуу учурларында көп күч келтирип жатсаңыз, барган сайын машыгуу убактыңыз акырындан кыскаруусу керек. Машыгуунун түрү. Жүрөктү машыктыруу үчүн жүрөктүн согуусун күчтөгөн машыгуулардан ар кандай түрлөрү жакшы. Тез басуу,
чурко, велосипед тебүү, сууда сүзүү, ар кандай спорт оюндары жана башка ушул сыяктуулар. Күч келтирилген машыгуулар булчуңдарды иштетүү үчүн колдонулат. Андай машыгууда кандайдыр бир спорт буюмдары керек. Эспандер, гантелдер, же атайын машыктыруучу тренажерлор жана башка ушул сыяктуу. Жогоруда айтып кеткен машыгуунун 4 тартибин, учурун кайталап кетели. Биринчи, убакыт аралыгы. Үзгүлтүксүз машыгып туруңуз. Экинчи, денеге келтирилген күч. Күчтүү же кыймылдуу машыгыңыз. Үчүнчү, узактыгы. Эң аз дегенде күнүнө 30 мүнөт машыгыңыз. Төртүнчү, машыгуу түрү. Өз программаңызга аэробикалык, эч кандай спорт буюмдарын колдонбой, денени гана кыймылдатып, машыгууларды жана денеңизге күч кошуп, анын көтөрүмдүүлүгүн арттырган машыгууларды кошуңуз. Бул программаны колдонуу сиздин машыгууларыңызды уюштурууга жана зергээрлик эмес кылып, бир эле жерде тура берип машыгуудан, ашыкча күч келтирип, бир жериңизди оорутуп алуудан алыс болууга жардам берет. Аэробикалык машыгууну уюштуруунун эң эле жөнөкөй жолу кадам өлчөгүчтү колдонуу болуп саналат. Аны күн сайын 10.000 кадам шилтөө үчүн колдонуңуз. Бул сиздин денеңиздин турпаты менен дененин жакшыртууга негиз түзөт. Экинчи, кеңештер. Сиз жаңы баштап жатасызбы, же мурдатан эле укмуш машыгуучу болсоңуз да, машыга турган программа сизге пайда алып келүүсү үчүн кээ бир кеңештерди сунуштайбыз. Кыймылдуу болуңуз. Сиз кыймылдап баштамайынча эч нерсе өзгөрбөйт. Жөн гана кыймылдап баштаңыз. Жашооңуздун түрүн өзгөртүү үчүн 3 тепкичти колдонуңуз. Биринчиси, сиздин денеңиздин турпаты менен акыбалы азыр кандай абалда экенин аныктап билиңиз. Экинчиси, эмнеге жетишүүнү каалайсыз? Ошону чечиңиз. Үчүнчүсү, алдыга койгон максаттарыңызга жетүү үчүн план түзүңүз. Дене машыгуулардын пайдалары жөнүндө окуп, таанышып алыңыз. Машыгуулардын сиз үчүн кызыктуу болгонунан баштаңыз. Ден соолукта жашоо ыңгайынын таасирлүү жана пайдалуу жактарына көңүлүңүздү буруңуз. Алар жөнүндө ойлонуңуз, аларга ишениңиз жана алар тууралуу сүйлөшүңүз. Сиздин колуңуздан ал иш келерине өзүңүздү ишендирип баштаңыз. Өзүңүздүн денеңиздин акыбалын дайыма карап, туура баалап туруңуз. Кээ бир адамдар машыгып баштаганда атайын бир дептер ачып алышат да, ага өздөрүнүн денесинин акыбалын жазып турушат. Андай дептерлердин жакшыларын интернетте тапса болот. Бир нерсе кылып баштаңыз. Бүгүнтөн калтырбай баштаңыз. Туруктуулук, ийгиликтин ачкычы. Адамдардын дене машыгуусун кылууну каалабагандыгынын 3 себеби: биринчи, эртеңкиге калтыра берүү. Экинчи, тырышчаактыктын жетишсиздиги. Жана үчүнчүсү, баары бир эч нерсе чыкпайт жана эчтеке өзгөрбөйт деп кайыр кош мамиле кылуу. Балким сиз алдыга койгон баардык максаттарыңызга жетпей калышыңыз мүмкүн. Бирок эч качан жеңилбей жана көңүлүңүздү чөктүрбөңүз. Ден соолукту чыңдоого жумшаган аракетиңиз руханий максаттарга жетүүгө жана акылды жакшы иштетүүгө дайыма оң таасирин тийгизерин унутпаңыз. Дене машыгууларды кылып жана алардан келген сезимдериңиз менен жан дүйнөңүздөн, шайыр көңүлүңүз менен ырахаттаныңыз. Өзүңүздүн ийгиликтериңизди баалап көрүңүз жана эч качан алга умтулуудан баш тартпаңыз. Кошумча жардам.
Негизинен диндин таза жана саламат болуусу дайыма жакшы адаттар менен коштолот. Ал адаттардын ичинде дене машыгуусу да бар. Дене жана жан дүйнө бири-бири менен тыгыз байланышкан. Ошондуктан бири-бири менен жакшылыкта болуп, жараткан Кудайыбызга даңк алып келүүсү үчүн сыйынуубуз керек. Кудайыбыздын ыйык сөзүндө бул тууралуу мындай мисал берилген. Сүйүктүүм, руханий жашооңдо ийгиликке жетишкенде эле, калган бардык нерседе да ийгиликке жетип, сак саламатта болушуң үчүн сыйынам. Кудайыбыздын ыйык сөзү элчи Жакандын 3 каты. Ар дайым башыбызга Кудайыбыздын эркин аткарууда ар кандай түйшүктөр, кыйынчылыктар менен тоскоолдуктар келгенде, жана ошондой эле дене машыгууларды кылууга тоскоол болгондо, биздин чечимибизде бекемдечи деп жараткан Кудайыбыздан жардам суроого сонун мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ден соолукту сактап, жашоо ыңгайын жакшылап чечкенде, Кудайыбыз бизге ал чечимди иш жүзүнө ашыруу үчүн күч кубат берет. Биз ал кармашууда жалгыз эмеспиз. Ыйса Машаяк аркылуу бардыгын сиз кыла аласыз. Ал сизди колдойт. Кудайыбыздын ыйык сөзү элчи Павылдын Филипптиктерге жазган каты. Сиздин денеңиз жараткан Кудайыбыздын ибадатканасы болуп эсептелет. Жана биздин денебизди акыбалы биздин Кудайыбыз менен болгон мамилебизге таасир этет. Дене машыгуулар бул ибадаткананы жакшы акыбалда сактоого жана сиз үчүн жараткан Кудайыбыздын эрки кандай экенин жакшы түшүнүп, аны аткарууга жардам берет. Көптөгөн адамдар ашыкча тамак аш жешет. Өздөрүнүн мурдатан көнгөн пайдасы жок, терс адаттарынан баш тартууну каалашпайт. Жашоону кыймылсыз өткөрүшөт. Анан жараткан Кудайыбызга оорулардан айыктырып койчу деп сыйынышат. Билип туруп, ден соолуктун тартиптери менен мыйзамдарын бузуп туруп, Кудайыбыз биздин ден соолугубузду бардык жагынан бекем кылат деп үмүттөнгөнүбүз туурабы? Дене машыгууларын ден соолуктун жакшы болушуна кепилдик. Бирок дене машыгуулардын жоктугу начар ден соолуктун гана кепилдиги боло алат. Ар күнү бир аз болсо да убактыңызды дене машыгууларга бөлүңүз. Ошондой эле жаратканыбыз менен мамилелешип, сүйлөшүп жана сыйынууга да убакыт бөлүңүз. Сыйынуу сиздин акыл, аң, сезим, денеңиз жана рухуңузга күч берет. Дене машыгуу жана ден соолукка карата болгон аракеттерибиздин шаалакы жана чала болуусуна орун бербеңиз. Анткени аны сиз үчүн башка эч ким эч качан кыла албайт.